хэштег менен дагы публикация киргизебиз. Мен жана бул жактан башка аккаунтума киргизгем. Азыр менин постоянный продукция боюнча аккаунтума киргизебиз. Бул жерден плюс дегенди басамын. Мен ушул видеону киргизейин дедим. Бул да бермектин видеосу, мага сонун туура келди азыр. Тез кутулуу. Мен мисалы үчүн сөз деле издеп бар болбоймун. Оозума кандай келсе, ошону жаза беремин. Кутулуу. Жаман жыттан тез кутулуу. Тамак күйгүзүп алдыңызбы? Күйгүзүп алдыңызбы? Же үйүңүз жаман жыттанып жатабы? Жагымсыз жытта зыяндуу бактериялар көп болоорун билесизби? Анда тезинен кутулуш үчүн эмне деп койсок, эмне деп койчу эле? WhatsApp'тан кайрыңыз. Деп туруп бул жака аттык 077-64-94. Азыр бизге жаңы хэштег берип атат кыздар. Так, Фаберлик Бишкек. Фаберлик доставка. 50 балл кантип жабам, 100 балл кантип жабам десеңиздер, вот мына бияктан заказ аласыздар, доставка кылып бересиздер. Фаберлик доставка. Так. И бизде азыр биздин бир группабызда хэштег берди. Нурзат Урайымова кеч берди хэштег азыр. Так. Копировать. Эми еще могу жерден Фаберлик доставка деп, Фаберлик заказ деп коелук, Фаберлик заказ. Все. Так, поделиться. Мерден Бишкекти кошуп койсок. Эми поделиться. Так, эми ушул хэштег менен жазгандарды кантип таап, кайра лайк, подписка дегендерди кылабыз. Келиңиздер, меники боло берсин, пока биз поиск кылабыз. Мына жерде поисти басабыз дагы. Бул жерден ставить суббота. Так, мынакей мону басалык. Бүгүнкү чыккандардын баары мынакей. Мынакей, молодец, Венера. Так, Айдана. О, Елизавета. Риска, Айгүл.
Булардын баары биздин команда. Мына Роза эже, Бермет, Динара. Все. Эми лайк эле койбостон биз сразу эле флажокту коюп кетишибиз керек да. Мен башында айтпай калыптырмын. Ушундай флажокту койсок, бизге плюс болот да, одним словом. Ушундай флажокторду коюп кетиш керек. Ошондо биз бири-бирибизге Инстаграмдан поддержка кылган болобуз. Так. Эми буларга комментарий жазып коюшубуз керек. Себеп дегенде, эме да. Эң сонун бальзам. Так. Тунг-тунг-тунг. Так. Бала бакыт. Так. Кыска бир сөз менен болсо да. Так. Мага эмне деп жазабыз? Сөз таппай калсак, смайлик кошобуз, биздин офисте жолугушуу жогорку деңгээлде өттү дейт. Илсат эже азаматсыз. Так. Мынакей ушундай кылып жазасың. Рабия. Так. Эң мыкты кеңештик. Так. Про мотивацию она говорила. Мотивация болбосо ыңгайлуу зонадан. Так. Ыңгайлуу зонадан чыгуу кыйын. Так, все. Болду, ушинтип коесуздар. Анан дагы болуп калган жокпу? Видимо, акыркысы эле мен болгон окшойт. Дагы текшерип көрөлүк, Мынакей ушунча адам катышыптырбыз. Все.